эч кимге айтпай кечкисин Халкбанкка барып пол жуучумун. Рамазан ойтуп келдик эшигиңизге. Кудайым корзот берсин бешигиңизге. Кучакта кул, карманда пул. Чыгара колуң, 1000 сом пул. 1000 сом пулдун багы багыда кадар. Ошо Рамазан айтып келип калды, колчкалар. Эмес, сиздерге тапшырма берилген. Алтын бриллиант тура, бүрүлүк тура. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Амансыздарбы, жалпы Ниту шоу программасынын сүйүктүү көрөрмандары. Кайрадан сиздер күткөн, сиздер сүйгөн Ниту шоу программасы старт алды. Бүгүнкү сиздердин кызматыңыздарда мен Нурбай Ормоналиев, биз менен туура 1 саат бою убактыңыздарды чогулуп көрсөңүздөр болот. Алдыңкы мүнөттөрдө биздин конокторубуз келип калган экен. Ким деп жаткан болсоңуздар, сыр бойдон калсын. Экрандан албай туруңуздар. Сиздер үчүн биздин катарыбызга Самат Муратбекович жана анын келинчеги Жика Садыр кызы кошулсун. Жаңдан биздин катарыбызга кошулган сүйүктүү көрөрмандарга дагы бир жолу салам айтабыз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору ким деп жаткан болсоңуздар, Жебетон экс солисти жана ошондой эле ырчы, тамада, шоумен, тиктокер, негизинен эле баягы айтып коет эмеспи, жигитке жетимишөөнү ыраазы кылат деп. Самат Муратбекович жана ошондой эле анын келинчеги, тиктокерша деп койсок болот, визажист, топ салондордун негиздөөчүсү деп да койсок болот, Жика Садыр кыз келиптир. Куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Куш келдик. Саламатсыздарбы? Куш келип Ассаламу алейкум жалпы көрөрмандарга. Биз келдик, бале келбесин. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Кармаган орозобуз кабыл болсун. Бардык ошол мусулман жытыгандардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушул ыйык Рамазан айында эмне дуа кылсаңыздар, эмне тилек кылсаңыздар, ошонун бардыгын жараткан Аллам кабыл кылсын. Кыйналбай келип алдыңыздарбы? Жакшы, сон. Ойдогудай бардыгы сон. Жакшы. Анан кечээ күнү эле жакын күндөр өзүңүздөрдүн салонуңуздардын экинчи филиалын ачып өттүңүздөр. Куттуктайбыз салонуңуздардан. Киши үзүлбөсүн, кардар үзүлбөсүн. Буйруса Кыргызстандан жети облустка качыңыздар, райондорго качыңыздар, райондордон ашып калгандан кийин айылдарга качыңыздар дейли. Рахмат. Негизинен эле кандай сезимдер болуп атат салон ачканда? Жакшы сезимдер болуп атат. Биринчисин ачканда аябай толкунданып башкача болгонбуз. Экинчисин ачып атканда дагы ачылып атканда аябай толкунданып кандай болот, эми эки жакка кантип жетишебиз дегенбиз. Бирок мен аябай эметип атам, сүйүнүп атам. Ушунча бизде командада күчтүү кыздар иштейт. Ошо кыздардын аракети менен азыр жыргап жүрөбүз. Өздөрү менен өздөрү иштешип атат, бирок өзүбүз барып карап атабыз. Жакшы. Кубанычыңыздарды тең бөлүшөбүз. Жалпы биздин Ниту шоу программасынын жамааты. Ал эми Самат мырза айтсаңыз, биринчи салон ачканда жылдыз айым айтпады беле, мен машина алып берем, муну алып берем депчи. Унан алып бериптир. Ал эми экинчи салон ачканда эмнени обещать этти? Эми үйдө обещать этпей эле, бирок үйдү мойнуна коюп койдум да, үйдө депчи. Тиги эме болтой, кечээ күнү эле Аваздагы ошол интервьюну бир интернет блогтарына интервью бергенбиз. Ошол жактан көрүшүп, андан кийин Айдан экөө жазып алып, сен жанагы кошунан тандабайт бар го дейт, ошондо актан бар го дейт. Сен ошол болуп, кыйын болуп, ары бери басып турсуң дейт да. Анан биринчисин ачканда эле мен ошондой көрүп алып күлгөм десем, өзү да айтат, Айдана салон иштеткенде мен ошол актан сезгем дейт. Ошондой. Азыр учурда ошол жүрөбүз, акырындан биякты эме шопур болуп коюп. Эми бул эме да, ар бир нерсе кылганда негизи кеңешип кесип, биргеликте үй бүлөлүк семейный бизнес деп коет. Үй бүлөлүк эки жактан биргеликте чогуу кеңешип ар бир нерсе кылса, жараткан Аллам ошонун берекесин берет экен. Жакшы. Кардар үзүлбөгөн салондордун бири болсун дейли. Буюрса кыздар да окуп айтып коет эмеспи, сулуулук бул дүйнөнү сактайт депчи. Ал эми ошо сиздердин салонуңуздардан сууланган айымдар жалпы Кыргызстанды суулап жүрөрсүн дейли. Рахмат. Ал эми ошол өзүңүз айтсаңыз, баягы бир бутуңуздар Көк Жарда болсо, биринчи филиалыңыздар, экинчиси Ошский рынокто, тактап айтсак, Фучика жакта экен. Ошол себептен баягы бир аз кыйналган жоксуздарбы? Жок, кыйналган жокпуз. Түшкө чейин азыр Көк Жарда болуп атабыз. Түштөн кийин Ош базар жакта болуп атабыз. Эки жакта, бирок эми эки жакка жетише албай калат экенсиң да.
кичине башкача болуп калат экен. Жолдо көбүрөөк Ош убакыт. базарга жакында мен визаж болом. Мен макияж коем деп. Негизинен эле ошол баягы салонумуздун көрүп келдик биз да күбө болдук. Анан баягы бардык жумуштардын баарысы ошол баягы жеке 70 жыл азык кылат демекчи Самат мырзанын көптөгөн өнөрлөрү бар экен көрүп алып шок болдук да. Ооба. Анан биринчи айтканда кандай кабыл алды? Кой Жылдыз өзүң усталарга эле салып койбойлу деп айтпадыбы? Жок, антип айтпайт. Мен деле андай оюмду айтпайм да, анткени билем Саматтын колунан баардыгы келет. Чыныгы эркек десем болот. Үйдөн деле ушундай. Кээ бир эркектер бар го даже. Сен мактаганда эле берекет болчу элек жөнсөңчү деп коет. Мактансаңыз азыр ыйлабырчу дейли болуп атат. Светин даже эме оңдоп койбойт да. Мен андайдан коркпойм. Бирдекени алып атканда да ремонт жактан эч коркпойм. Анткени Саматтын колунан келет. Усталарга акча төлөп кереги жок. Жакшы. Ал эми ошол баягы Самат мырза айтсаңыз, баягы Жылдыз айым өзү салон ачам деп атканда сизге биринчилерден болуп акылдашты да. Анан Ошский рынок дегенде, баягы Ош базар дегенде кандай сезимдер болду? Жөн эле койчу, ачпай эле койчу дегендер болду же башка жакка ачсакпы деп? Жок, андай ойлор болгон жок. Айтканда эле дароо эле негизи эки жак жал же Ош базар деп негизи ушуну тууралап жүрмүз айтканда. Анан ошо Ош базарга деп күтүп жүрдүк, убагы келбей атты да. Өзүнүн убагы келгенде анан кийин болуп калды. Анан барып эле полный көрүп эле жазапмын да. Еще мен өзүм бирденкелер жазганда аябай жагат да. Когда бирденке интересоваться этип, фантазировать этип бирденкелер мондай нерселер жасаган өзүмө жагат да. Хоббим да, мындай с детства менен бала чактан. Анан ошон үчүн ушундай талант менен. Жакшы, анан ошо Инстаграмдан байкап аттык сиздин бир бутуңуз ошол Фучикадагы жаңы салондо болсо, бир бутуңуз Көкжарда кечинде намазга барып, ошо менен бир аз өзүңүздө кыйынчылыктар болуп чарчап калбадыңызбы? Жок, Аллама шүгүрчүлүк кылабыз да. Бардык негизи ар бир нерсени ар бир адам өзү эле чечет да. Өзү жетишем десе, ниет кылса эле баарын ошол Алладан суранып, ниет кылса эле баардыгына жетишсе болот. Жакшы. Ал эми ошол баягы чыгармачылыкта дагы анан кийин андан сырткары жаңы эле экөөңүздөр баягы бизнести ачып атасыздар да. Ошол бизнесиңиздерди да чыгармачылыкта кошо көрө албаган достор болот абы? Өзүңүздөрдүн жакын араңыздарда эле жүргөндөрдөн. Эми баягы пендебиз да. Бирөөнү мындай тигиндей деп айткандан да биз алыспыз, тем более азыр Рамазандын ilk айында билбейбиз. Эми сезгендер сезип калып, байкап калып атабыз. Эми байкаганда пенде да. Бизде деле 5 кол тең эмес. Бизде деле мы тоже не цветы деп айтып калам Жылдызданчы. Бизден деле кемчилик кетет. Бирок ошол кемчилик кеткенде астагфируллах деп Алладан кечирим сурап ошону оңдоого аракет кылабыз. Ошондой сезген досторго иман берсин деп коюп атабыз. Андай нерсе негизи мен андай досторду тазалап койгом. Биринчи салон ачыла элек деле TikTok тартып баштаганда эле тазалап койгом. Анан бул болсо эми тазалап атат окшойт деп койгом. Баягы Жылдыз айым айтат эмеспи? Айымдардын ортосунда бир аз көрө албастык деген бар да. Анан сиздин өзүңүздүн жаныңызда Жылдыз айым ушундай салон ачыптыр, экинчи филиалын ачыптыр дегенде сизди көрө албай, артыңыздан жаман сүйдөп, койчу деп айткандар болдубу? Жок, антип айткандар деле болгон жок. Антип айтып жүрүшкөндүр, бирок менин бетиме келип эч ким айткан жок да. Бирок эми калам да, эми мен деле Самат айткандай жүрөктөрүнө ыйман тилеп коем. Может, менден кемчилик кетип ататтыр деп ойлоп калам да. Анткени кыздар менен иштеш өтө кыйын. Анан ошо коллектив менен жаңы иштешип баштап жүргөндө негизи эле көп нерселер болот экен. И тем более кыздар менен иштеп атканда ар бир кыздын өзүнүн характери бар. Аны изучать этиш керек. Буга кайсыл жагат, буга кандай жакпайт, кандай мамиле кылсам буга жакшы көрүнөм деп ушу баарына эле нукка түшкөнгө аракет кылып атам. Бирок ошондой нерселер болгондо уксам да укмаксам болом, көрсөм да көрмөксөм болуп эле жүрөгүнө ыйман тилеп коем. Жакшы, анан Жылдыз айым айтсаңыз, Самат мырза үйдө да азырчы. Анан кыздарды садикка алып барып келип турат. Өзүңүз эки салондо жүрөсүз. Анан кечинде барганда Самат мырза ушундай диванда олтурат экен да. Канча болду деп. Жок, андай деле бизде андай эме жок. Саматтыкы экөөбүздүкү бир эле касса болуп иштейт этилет. Никогда сен мынча таптың, мен мынча таптым деген жок. Экөөбүздүкү семейный бизнес. Соктан Самат спонсор болуп башын ачып кармап бергенден кийин мен бул жагынан кайра ошонусун чыгарып берип компаниябыз да. Бизнес партнербуз биз. Негизи эле экөөңүздөр эми бизнес партнербуз деп калдыңыз. Жашоодо деле семейный партнер депчи, баардык жерден партнербиз. Негизи эле
Экөөңүздөрдүн кимиңиздер баягы каражатты көбүрөөк сарптайсыздар, коротосуздар? Биз өзүбүз экөөбүз чогуу жүргөндө бүт нерсени чогуу кеңешип кылабыз да. Анан кийин биздин расходдорду эсептегенде деле эми көп анча мынча мондай чачып бербейт экенбиз акчанычы. Элерге караганда битиререкпиз да. Битире эле экенбиз. Лишний кетирбегенге аракет кылабыз. Кетирбейбиз. Бардыгын тең баягы ордорду менен кетиргенгечи. Анан бирок мага караганда бул жылдыз кичине көбүрөөк кетирип коет да. Мен даже өзүмдүн туугандарыман да экономить этип баштайм. Жок, мындай могул эле болот, ушундай эле кылабыз десе, кой. Атамдарга мындай кылып коелу, Алла таалам биз берген сайын, ата энебизге берген сайын берет деп баштайт. Анан ошентип эле малданып калам. Негизинен эле ошол салонуңуздарда кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр? Биздин салондо баардык салонный сферага керектүү нерсенин баардыгы бар. Макияж кылабыз, прическа, стрижка, шугаринг, ламинирование, ресницы, бровей, кирпиктерди кылабыз, тырмактарды жасайбыз. Анан дагы биздин салондуку именно студия болгон үчүн биз обученияга көп басым жасайбыз. Ошол мен айтып кеткен нерсенин баардыгын биз окутабыз. Полный окутуп, международный сертификат берип, анан кийин жумуштарга киргизебиз. Жакшы. Башка салондорго салыштырмалуу сиздердики өзгөчөлүк ошол өзүңүздөр жумуш менен камсыздайт экенсиздер да? Биздики чет мамлекеттерге да жумушка жиберебиз. Москвага, Дубайга, анан кийин бул Бишкек шаарына. Анан кээ бир кыздар бар да, окуп алып эле сразу акча. Мен иштешим керек, акча табышым керек деп анан түшүндүрүп айтасың, салондо деген биринчи кол көнүш керек. Анан кийин барып акча табасыңар. Сразу эле окуп кетип эле акча тапкан болбойт. Ошо бара-бара болот. Негизи базарда деле товар сатса ошондой да. Жок, эми азыркы жаштар сразу окуш керек дагы, сразу эле акча табыш керек да. Ошо. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздер да сулуу болойт элем деп кайсы салонду издеп жаткан болсоңуздар, анда ЖК Садыр кыздын салонуна барыңыздар, барып красавица болуп ушунчалык балдар менен таанышып, көзгөгө жетпей турмушка чыгып кетсеңер болот. Ал эми баягы өзүңүздөр бизнестеп жүрүп, анан кийин чыгармачылыгыңыздар баягы бизнесиңиздерди тегирмендей эле жеп жаткан жокпу? Жок. Эми чыгармачылыкты жеп атат дегенде мунун чыгармачылыгы эми эле башталды. Эми билбейм, ар бир нерсени убакытка тууралап аракет кылып атабыз. Бардыгын бирдей алып кеткенге, бирок какой-то бир сторонадан караганда балким чыгармачылык жактан да кичине токтогондой болуп аткандыр. Эмне үчүн дегенде чыгармачылыкка акчаны власть этиш керек да. Анан аяка власть этпей лучше бизнеске власть этип, анан чыгармачылыкка власть этели деген ойдобуз да, мындай баардык эле баардык болуп кетели деген эле жолдун үстүндөбүз. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулган көрөрмандар бар болсо, биз сиздерге дагы бир жолу салам айтабыз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору ким деп жаткан болсоңуздар, ЖБТОнун экс-солисти жана ошондой эле тиктокер, ырчы, маданияттын мыкты кызматкери Самат Муратбекович жана ошондой эле келинчеги тиктокерша, визажист, топ салондордун негиздөөчүсү деп да койсок болот, ЖК Садыр кыз конокто. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, салону. Салон. Жакшы экен, бир аз көрүнбөй атат го. Ошондо алчкаларды. Негизинен эле ошол баягы өзүңүз салон жаатта эме болуп атпайсызбы, мындай чет мамлекеттен келген ырчыларды да ушинтип баягы сулуулап атасыздар да, мисалы үчүн Sevinch'ти алсак болот, анан сиздерге ишеним көрсөтүп атат да, анан өзүңүздөр да бир аз сүйүнүү менен сулуулап атасыздарбы? Ооба, Sevinch дегенде бир ай мурун укканда эле сүйүнүп, даярданып, анын ырларын баарын угуп, хаммасы жакшы деп айтам деп даярданды. Эми өзбекче сүйлөп мен тамашалап калам, анан баардыгы шылдыңдашып, эми таза өзбекче сүйлөшөт турбайсыңбы дейт. Анан эмне үчүн эле өзбекче сүйлөшөт экен деп даярдансам, ал кызыбыз болсо орусча сүйлөйт экен. Здравствуйте, как ваши дела деди эле. Хаммасы жакшы дедим. Өзбекче жооп берип койдум. Өзбекче жооп берип койдум. Эмне болуп атасыз, өзбекче дейт. Негизинен эле ошол баягы TikTok'тон таанылдыңыз да сизчи. Анан байкап көрсөк, Самат мырзанын катталуучулары активныйбы же сиздин катталуучуларыңызбы? Аны Саматтан сурайлы. Жылдыздыкы күчтүү болуп кетти мунуку. Мындайча айтканда, кимиңиздер хитсиздер? Болот атпайбы? Жок, экөөбүз тең эле. Самат да биринчи, анан кийин мен. Инстаграмга караганда жылдыздын активи действительно жакшы болуп атат. Азыр салон болгон үчүн азыр мени көп айымдар карашат. Алтышкан автор болуп кетпедиби? Ошого көбүрөөк. Эми мындайча айтканда, мы к этому и стремились дегендейчи. Ошого эле ушул нерсеге эле иштеп,
Мунун негизи продюсери менмин да. Сен мондай кылышың керек, монда полный макияждан баштап, мисалы от начала макияждан да TikTok'та ойногон ролдордун баардыгын тең мондай кылышың керек деп полный экөөбүз иштейбиз да. Мен иштеп берем. Мондай кылышың керек, сен мондай чыгара аласың, мондай кыласың деп. Даже TikTok тартып атканда бул мен жок, өзү тартып калганда башкача окуат. Анан мен ойноткондо башкача ойнойт да. Ошол нерсе элге өтөт да. А билем да, мунун ошол нерсесин бул кээ бирде кармап коет, катып коет. Анан ушул нерсең сен чыгарсаң деп башында экөөбүз урушуп кетчүбүз. Тартылбайм мен TikTok'уңа, тартылбайм дегенде, сен популярный болгуң келбейли. Салонуңа кардарларың көбөйөт, ушундай тигиндей мындай деп кайра макул болуп анан тартылат. Азыр өнүп калды да. Азыр мондай кылышың керек десем ошондо кылат, и ошондой эле результат болот да. Негизинен айтып каласызбы азыр баягы макияжына чейин бүт баарын мен карайм депчи. Анан Самат мырзаны жумушка алып алсаңыз кандай болот макияж кылдырган? Жок, мен жумушка мындай үстүнөн карайм да. Мен негизи өзүм мындай кыргыздар ушундай эмес го, баягы любой нерседен мындай минус таап чыкканга күчтүүбүз да. Ал жагынан менин талантым күчтүү да. Неге сен макияжың могул жери мондай болуп атат? Монуку эмнеге мындай болуп атат? Сеники эмнеге мындай кыла албайсың? Сен мени жаман көрбө дейм да. Сен кыла аласың деп, бирок ошону менен эле действительно өсөт да. Макияж кылып көрдүңүз беле буга чейин? Ооба, ошентип мен окуп дегенде анан бул айтты. Кыйын болсун кыл. Мен кылып коем деп атат анан, бирок кыла албайт. Ой, оңой эле да, мондай эле да депчи. Макияжды действительно элдер ойлошот да. Жөн эле мынтип боеп койсо деп. Андай эмес, аяктарыбыз тушевка кылыш керек, сеттер менен сеттер. Кана кыл деп туруп отурбуз эле да. Кана ушунчалык кыйын экенсиң, мен кылчы деп өлө жүнүң келип туруп бергем, анан кылып дейт да, аякта тендер башкача да. Элдер ойлойт, тенди алып туруп эле монтип боеп койсоң ошондой чыгат да. Андай эмес, тоже ар бир эле жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар го, ошондой эле макияждыкы деле ошондой. Көргөн көрөрмандар эме таң калышат болуш керек азырчы, эмне тиги аялдардын эмесине киришип атат дегендей кылчы. Кеп мындай да, биз экөөбүз үйлөнгөндөн кийин эле, биздин үйлөнгөнүбүзгө 8 жыл болот буюрса иншалла. Үйлөнгөндөн кийин эле мен дароо эле өзүмдүн Instagram баракчамды 47 000 подписчик менен $400 сатып, ушу жылдызда окуткам, визажист болсун депчи. Потому что ошол талантты мен көргөм да. Анан ошону окутуп, анан ошонун изү менен ушинтип полный семейный бизнес кылып келатабыз да. $400 деп калдыңыз. Ошондо ошол убакта доллар канчадан эле? Ошол убакта 74 беле, 74 болчу да доллар. Азыркы учур менен ала турган болсок, сом менен канча болуп калат? 74 беле же 47 беле? Жок, 47 эмес, 6000. Короче, 8 жыл мурун да. Ошондо 55 000 болгон. Ушундай болчу да. Ушундай болгон. Анан дагы эмне дедим? Негизинен ошол баягы $400 өзүңүздүн Instagram аккаунтуңузду саткан экенсиз, 2 айында окуткан экенсиз да. Ошол $400 актадыбы? Актады. Ошондой эле актагам да койгом. Ошондой эле актап койгом. Мен окуп эле уже иштеп баштагам. Окуганыма бир жума болгондо эле биздин тааныш кызыбыздын көз узатуусу болуп, үйүнө чакырды. Анан мен жаңы эле окуп бүттүм, эки эле макияж билем, окуп бүтө элекмин, ошо жаңы окуп атмын. Эчтеке болбойт. Ой, айылдан келген жеңелер аларга келип кылыр деп анан жаныма да бир кошо окуп аткан кызды ээрчитип алып экөөбүз бар. Жок, бул визажист окуй электе эле мен жеңемдер, аяшкаларым келгенде эле боентуруп төрчүм. Боеп бер койчу, сулуулап койчу деп. Демек ошондой эле шык болгон экен да. Шык болуп, аябай кызыгуу болгон. Андан кийин 3 кызды төрөп, ал ошо окуп атканда бир кызыбыз бар болчу, улуу кызыбыз жана эле. Андан кийин 2 кызды төрөп, үчөө менен үйдө отуруп, анан ошо блогерлерди көрүп, карап, Казакстандыкын, Москваныкын, Гоардыкын көрүп алып эле, кийин салон ачсам мен да мондай кылам, могуларды коюш керек экен, могуларды мындай кылыш керек экен деп эле мечтать этөрчүм да, салон ачканды, ачып окутканды, аябай көп киши келип атканын. Анан ошо эмеге именно салонный услугаларга жана сервис жакшы болуш керек экен. Например, кээ бир жакка кирсең, даже бумага жок да, кээ бир салонго канча андай болбой, бүт айымдарга керектүү, даже памперстерге чейин койгонбуз биз биринчи салонго. Азыр буюрса эми экинчи салонго да ошондой кылабыз. Анткени келгенде ар кандай болуп калат, балдары менен келишет. Азыр экинчи салонго ошо балдары келип ойнош үчүн дагы комната жасап берди. Оюн аянтчасы. Оюн аянтчасы. Мамаларын жасап атканда балдары ошол жакта ойноп турат да. Ушундай эмелерди кошуп атабыз. Азыр чет-четинен жаңы эметип баштадык. Буюрса дагы сонун пландарыбыз бар алдыда. Көрөсүздөр. Негизинен баягы TikTok тартканда идея ким тараптан келет көбүнчө? Экөөбүз тең тараптан эле, биз бир эмени азыр көбүнчө ошо
мурун үйдө жатып анан көрүп алып элдер магазинге барып бул кийимди алдым деп реклама кылса, кантип ушундай буга эмне болуш керек, кантип ушинтип реклама иштеп калса болот деп анан Самат тикток тартып атып, анан жаңы Гуля Жораны аткардык. Эң биринчи мени кошулуп тартылбайсыңбы деп. Биринчи өзү тартып жүрдү. Андан кийин мени тартыл деп, Гуля чыкканда эле Менурлар, ушу Алтын өзүбүздүн эле досторубуз жиберип эле, "О, Аяш дей берчи, ай, олчукалар" деген көрүп алып, мен сүйлөгөнүмдү окшоштуруп эле анан ошентип атып аны тартканда эле сразу кетти. Анан көрсө ушинтип иштеш керек экен да деп анан мен мурун макияжымды профессионально кылбасам деле уялбай эле киргизе берчүмүн, үйдү шыпырганымды, кыздарымды жуунтуп кийинтип, аларга бантик тагып алып ырдатып эле анан кээ бирөөлөр айтат болчу, Жика мынтип киргизбечи, анан кийин Redmi көтөрөбүз, Mi телефон. Ошо менен анан ошондон башталды да. Алчаларды терип, тамак жасап, балдарды карап, ушинтип баарына жетишип атканымды көрсөтө берчүмүн элдерге. Ошондон берки подписчиктерим азыр деле бар, билишет. Мурун кандай болсом, азыр деле ошондой, бирок азыр көп киргизе албай калдым үйдүн оокаттарын. Анан ошентип топтолду. Арадан 3 кызды төрөп 5 жыл үйдө отуруп калдым. Анан кийин үйдө отуруп деле клиенттерим бар болчу, үйгө келип кылдырчу. Анан на выезд чыгып иштечүбүз. Анан кийин салондо иштеп, Эрматовада иштеп, ал жакта 1 жыл иштегенден кийин анан өзүбүз салон ачып кеттик. Айтып өтпөдүңүзбү баягы Redmi менен видео баштадым депчи, блогер болуп. Анан айтып өтөм эмеспи, Аламга жол айылдан башталат десе, блогерликке жол Redmi'ден башталат. Алчыкалар, ай, коркпой эле Redmi менен баштагыла. Мага жумушта азыр кыздар бар да, окушуп алып эле анан макияжыңарды киргизгиле тарткыла десем, телефонуңуз мындай да деп. Мен ушундай эле мындан да жаман телефон менен баштагам деп айтам да. Ал просто жалкоолук, анан кийин өзү жок, мен тиини алып анан баштайм. Аны алганда вообще баштабайт, ага чейин уже башташ керек. Redmi, Samsung'ду баштай бергиле. Ооба. Биз жада калса TikTok'ту тартып баштагандан бизге бир жакшы жагы чоң ийгиликтерди багындырган кененирээк информация берсе, ошол боюнча дагы биз баштаганда бир эме жөн эле мындай простой эле үйдө жашачубуз. Ошо бир бурчтарын атайын TikTok тартат турган кылып даярдап алганбыз да, ошо освещение берип, фотозона. Ошол жерде эле тартат элек да, калган жерлерин көрсөтпөйт элек. Анан ошон үчүн биздин негизи максатыбыз бул блогерствобуздагы ошол бизди көргөн ар бир жаш сыймай, жаш муундар болобу, өсүп келаткан үй бүлө кандай любой биздики мындай, биз буга жеткичекти качан деген болбосун. Алладан сурап аракет кылып, намаздарыңыздар тургузуп эле бардык ошо аракет кылып, иш эле кыла берсе, аракет кыла берсе, ынтымактуу болсо, самый главный экөө кеңешип кирсе, бармакты любой жерде. Ошондо любой нерсени жеңсе болот да. Самый главный үйдө ынтымак болуш керек да. Жакшы. Ал эми баягы салон деп жүрүп өзүңүз кухнянын иштерин унутуп калган жоксузбу? Жок, унутпай эле. Анткени күнүгө кечинде каштык тамак жазалат. Баары эле ошентип ойлойт экен да, Жика үйдөн эчтеке кылбай калды, эки жакта жүрөт деп. Кылбай койсом да, кайненем кырат. Ойлоп атпаймынбы? Салондон келгенден кийин баягы чарчап келесиз да. Анан чарчап келип, телефонду алып эле кафелердин биринен тамак буйртма заказ берип коюп. Жок, болуп калат кээде. Кээде болот, андай анда редко болот, еще редко андагы Саматка айтпай, бүгүн ушундай эле кылып коелу деп атып, атак жок, өзүбүз эле үйдөн тамак жасайбыз, кыздарыбыз садикке барат. Анан кээде биз тойлорго барып выступлениялар болуп атканда салондо кыздарым жардам беришип, карашып турушат, же ата-энебиз карашат. Атам менен апам азыр кыздар менен, бүгүн көптөн бери биздикинде азыр атам менен апам карашып атат. Ошо. Жакшы. Эле кылабыз. Ал эми Самат мырза айтсаңыз, баягы блогер болгонго чейинки, салон ачканга чейинки үйдө олтуруп тамактардын түрүн жасаган жылдызды сагындыңызбы? Ооба. Өлө сагындым, анын тамактары вообще азыр действительно мунун оромосу укмуш да, бул менин оромосу менен шарт этип алган да, мындайча айтканда. Оромосун сүйүп калган, ал оромосун азыр редко, но метко жейбиз да. Оромосун сүйүп калам дейсиз, ошол оромодон бир нерсе башталган окшойт кеттин баары. Ооба, оромосу башкача да. Мен негизи өзүм оромон жакшы көрөм, бул өзү да оромон жасайт. Жакшы көрөт анан. Ошол азыр эми действительно баягы требует этип ошондой кылсын дейин десең,
бардыгыбыз биргеликте азыр мындай бар го. Поезд жүрүп атканда дөңгөлөк бир эле жери айлана бербеш керек да. Бардыгы моундай айланыш керек да. Ошон үчүн бардыгыбыз болушунча монтип айланып атабыз. Даже атам, апам дагы үйдөн мынтип баргыла карагыла деп мурун силер ушинтип эле көчөдө жүрөт экенсиңер, анан балдарды карабайт экенсиңер депчи. Азыр бүт бардыгын көрүп атышат. Түшүнүшүп бардыгы паровоз болуп жардам берип атышат да, монтип аракет кылалы. Ийгиликтерди багындыралы депчи баарыбыз тең эле ошол. Анан баягы 3 кыздын ата энеси экенсиздер, бирок жаш көрүнөсүздөр да. Анан канчанчы жыл баш кошконсуздар? 2015 баш кошконбуз. Декабрь 12 декабрда. Самат 33-тө, 33-кө чыгат. Азыр мен 33-дөмүн, бияк 32. Бирок жаш көрүнөсүздөр. Айрыкча жыл сайын сиздин жаш көрүнөсүз да, анан жаш көрүнүү себеби эмнеде? Менин жаштыгымды соруп алды. Она чачтарым агарды. Менин жаштыгымды сорду. Ушундай эле. Сен менин жаштыгымды сордуң деп. Мен сенден улуу болсом таза мен кууратмаксыңбы дей берем да. Мен сенден улуу болуп эметкенде деп билбейм эми. Азыр тыттын эле аны арыктап кеттим го акыркы убакытта. Арыктаганга дагы ушундай көрүнүп атам билбейм. Бирок ошо элдер ойлойт да, му тоналка коюп, макияж койгондо бет картаят деп. Андай эмес, 60калар. Мен 16 жаштан бери ушундай тонду коюп келатам. Эч андай болбойт. Аял киши деген өзүнө карап жүрүш керек. Всегда баштары майланышпаш керек, чачтары. Ошо өзүңөрдү карап жүрсөңөр эле тоналка эч качан арыктатпайт. Так что келгиле да окугула, давайте калбасың. Урматтуу көрөрманым, эфирде Ниту шоу программасы өз сапарын улантууда. Ал эми бүгүнкү биздин коноктор ким деп жаткан болсоңуздар, албетте катарыбызга жаңыдан кошулган көрөрмандар бар болсо, Жебетон экс солисти, ырчы, тиктокер жана ошондой эле жигитке 70 ыраазы кылат демекчи көптөгөн өнөрлөрдүн ээси Самат Муратбекович жана ошондой эле анын келинчеги, визажист, топ салондордун негиздөөчүсү, тиктокерша Жика Садыр кызы. Маанайыңыздар жакшыбы? Ооба, сонун. Ар бир чыгармадан соң маанайыңыздарды сурап туруп, албетте биздин милдетибиз, биздин башкы миссиябыз деп да койсок болот. Себеби дегенде коноктун маанайы канчалык деңгээлде жакшы, сонун болсо, бизде дагы ошондой сезимдер болот, ошондой суроолор да жаралат дегенде. Ооба. Ал эми жакын күндөр Маданият министрлиги тарабынан жандуу ырдоого мыйзам бекитилди да. Ал эми силердин оюңуздар кандай? Туура эле кылдыбы же кандай? Ооба, туура эле кылды. Негизи эми ырчы болгондон кийин ар бир кесип, мисалы ырчысыңбы ырда, строительсиңби үй кур деген сыяктуу да. Бийлейсиңби, бийчисиңби бийле деген сыяктуу эле. Ошондуктан биз жандуу ырдаганда мисалы Жебетондун балдары биз качпайбыз. Эмне үчүн дегенде биз с самого начала баштаганда эле институт искусствода, музыкальныйда бүткөнбүз. Мен экөөбүз, анан балдар болсо вокалга барып жүрдүк Кумар Медер. Андан тышкары биз кечкисин кенжем ошо кабакты требует этиле. Кабак ресторандарга кабак деп коебуз. Кечкисин минимум дегенде 4 саат жандырдайсың. 4 сааттын ичинде ар бир блокто 45-35 мүнөт ырдайсың да, тыныбысыз ырдайсың. Анан кийин перерыв болот, ошондой. Анан бул көз карашты аябай эле туура көрдүк. Жакшы эле болду. Бирок бир чети дагы бар. Мен фонограмма ырдабайм деп айтпайм. Анткени фонограмма ырдай турган жерден фонограмма эле ырдайм. Фонограмма ырдабай турган жерден жандуу эле ырдап эле жүрөбүз, коркпойбуз. Кээ бир жерге барсаң, аппаратура действительно жаман болуп калат. Микрофон баягы көбүнчөсү укканда, лучше микрофонду алып сал эле, мындай эле ырдагың келет да. А микрофон менен ырдасаң, көбүнчөсү ойлойт да, бул телевизордон эле тинчилип жүрүптүр, бул ырдай албайт экен депчи. Аппаратураны не всем докажешь, аппаратурада күнөө депчи. Ошондуктан ошондой жерлерден фонограмма эле ырдап коем. Анан эми акты ак, караны кара деген жакшы. Ошон үчүн анда эмесе жандуу чыгарма аткарып берип коелу. Баракеле, сон жакшы болот, келиңиздер анда. Бардык ошол алтындай болгон биздин Акчолшан энелердин урматына болсун. Энелер бар, биз бар. Бешинен таман алдында деп коет. Эмгегиң бийик зор тоодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарыбыз көкөлөп учуп барабыз. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын
максаты, ай балдарыңдын максаты. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы. Ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Баракелде, сонун чыгарма экен. Негизинен эле жанды урдаганда баягы ушунчалык ырахат аласың го, орусча айтканда баягы кайф аласың дегендейчи. Анан ошо борбор калабызда, аянтта, Норузга карата иш-чарада сиздерди да көрүп калдык да. Башка ырчыларга карасак баягы жанды урдаганда арасынан атылып кеткендер болду. Анан сиздерди көргөндө ушунчалык эми Самат мырзанын ырдап жүргөнүн билебиз да. Анан Жикайымдын ырдаганын укканда ошондо дагы таң калдык да. Баягы коркуу сезим болгон жок. Анан буга чейин толтура бир 10 жылдан бери сахнада жүргөн айымдар бир аз атылып кеткендер болду арасында. Ал эми ошол себептен сизди көргөндө мындай жакшы ырда деп элдин баардыгы көпчүлүгү жакшы өздөрүнүн ой пикирлерин калтырган экен көп сайт булактарда. Ал эми өзүңүз кандай сезимдер болду? Мен өзүм 9-ду бүткөндөн кийин музыкальный педагогический колледжге тапшырып, музыкальныйда окугам. Андан кийин бирок окугандан кийин до конца окууну бүтпөй калып эле ошойдон ташталып калган болчу. Бул ырдоо бийлеп кеткен ооба. Чын эле танцевальный группа татууда бийлечүмүн. Негизи ырдаган өзүмдүн кичинекей кезимдеги кыялым болчу. Апамдын тайнем чоңойтуп өстүрүп, мен анан комузга берип, комуз чертип, анан ошо комуздан берген агайыбыз сен барып музыкальныйга тапшыр деп ушинтип, анан апам бийчи кылам дейт, анан жок бул кызда бирдеке бар, тапшырсын деп, анан могу аткаргандар дагы ошо Таласта окугам да мен, бизде деген эме жума сайын Манас эпосунан ролдорду ойночубуз да, бөлүп берип, ар бир класстан роль жаратканда всегда мени ойноттурчу, анан ошол жактан да көрүп алып эле сенде бирдеке бар, тапшырышың керек деп эметип эле музыкальныйга тапшырып калгам. Анан кийин өзүм мечтам болчу, ошой кийин ырдап чыгам, минтем, тигинтем деп, анан келип тапшыргандан кийин музыкальныйга келип тапшырып, бюджетке өтүп кеттим комуз менен. Анан карасам баардыгы укмуш кийинген, мен өзүм орус группага туш болуп калды, фамилиям Мулдыйда болгондуктан. Кыргыз группанын кыздары деле, балдары деле шумдуктар экен да. Анан мен эме болдум, аябай сындым ошол жактан. Мен эмете албайт окшойм, меники болбойт окшойт, кантип ырдап чыкмак элем. Кийимдери да сонун, анан өзүбүз карапайым эле жердин кызымын. Нөлө жаман болуп, бир нотный тетрадьтың эле бир 450 сом эле, ушундай 250 сом болчу да. Анан ал 500 сом апам салса, 500 сомго 2 тетрадь аласың. Анан музыкальныйда биякта общежитияда жашап жүрүп, эч кимге айтпай кечкисин Халк банкка барып, пол жуучумун. Пол жууп ошол нотный тетрадьты алайын депчи. Нотный тетрадьты алайын деп барып, аяктан деле 500 сом табасың, кечке жуйсуң, анан кийин ал акча деле жетпейт, анан жок болбойт экен, мен алым жетпей калган, анан кийин кой деп эле танцевальный группага ошо тату менен таанышып калып, официантка болуп иштеп жүрүп эле тату менен таанышып, анан бийлеп кеттик. Бийлеп тойлордо жүрүп, сонун акча таап, анан кайра келип тапшырам деп, кайра келип тапшырып, кайра деле окуй албай эле, кайра кетип калып эле ушинтип бүтө элекмин музыкага. Кайра кеткениңиздин себебине Самат мырза себеп болгон окшойт, э? Жок, Самат, анда Самат экөөбүз таанышчу элек болчук. Бирок Саматты мен заочно билчүмүн. Анткени жана Нуржамал эже менен биз музыкальныйда чогуу жашачубуз, чогуу жүрчүк. Самат жөнүндө айтып калчу, ушундай Самат деп, анан уже Саматтар Жебето болуп чыкканда дагы биз концертине барып, мен 20 билет алып, кыздардын баары барганбыз, концертке барып алып көрүп, аябай суктанып, ушундай действительно таланттуу, ырдагандары дагы, бийлегендери дагы, концерт аябай аншлаг болуп, сонун болгон, көрүп алып суктанып кеткенбиз. Анан бул кыздар бул балдар бизди карабайт да деп оюбузда. Демек ошондо кечиресиз өзүңүзгө аралжы. Анан ошол малда баягы алгач ошол канчанчы жылдар болуп калат? Канчанчы жылдар болуп калат? 2012 11 го дейм. 2011-жылдан баштап эле ошол кезде эле Самат мырзага турмушка чыкканга чейин эле күйөрман болгон экенсиз да. Ооба, күйөрман. Күйөрмандыктан анан өмүрлүк жарын айланган экенсиз да. Күйөрманы болуп эле көрүп барып көргөнбүз. Анан кийин дагы концерт болгондон кийин биз 2 жылдан кийинби же 3 жылдан кийин тааныштык окшойт. Экөөбүз Самат иштеп аткан кафеге мен кыздар менен барып калып эле ошол жерден таанышып калдык. Бирок мен Саматты эң биринчи жолу
Канчанча жыл экенин билбейм. КТРден биз эме Айгерим Расул кызынын аркасында бийлеген болчук, потанцев татуулар менен. Ошондо саматтар кызыл формаларын кийип, төртөө сыртта даярданып атпадык. Эң биринчи выступление. Эң биринчи булардын да выступлениеси, биз дагы ошо КТРде барып выступать этип атканда, мындай КТРдин ичине сүзүшүп кеткенбиз да, мен билем да аны. Ай, жана Жебетонун балдары экен деп өлө караган. Сүйүнүп калдыңыз ана. Өлө караганбыз да, ошондо биринчи жолу көргөм. Ошол сүзүшкөндө мен дагы эсимде бар да, ошондо искра кетсе керек да, чыгып кетчү. Жана клиптерде кинолордо болот да, Кинодагыдай болгон экен да. Чыгып кетсе керек ошондо. Демек баягы чыгармачыл инсандын баягы айтып коет эмеспи, 1 жылдык же болбосо чыгармачылык жолунда клипти тартып койсоңуздар деле даяр сюжет даяр экен да сиздерде. Даяр. Биздики сюжет даже клип эмес, биз кино тартышыбыз керек деп. Ал эми ошондо кадамды ким биринчи жасады? Сиз жасадыңызбы же Самат мырза? Экөөбүз таанышканда эң биринчи Самат номеримди алды мен. Экөөбүз бири-бирибизди карашып. Жок, ана кыздар давайте десем эле бул Нуржамал эжеге салам айтып кой деди. Экөөбүз тең кылдык да. Эми биринчи мен баштадым. Анан кийин Кунажын көз кыспаса бука дилим үзбейт дегендей эле болду. Маска строить этип мен байкап калдым. Номерин берип алмашып уже таанышып калдык. Негизинен Самат мырзанын алгач эмнеси жакты сизге? Кайсы сапаты сизди арбап алды? Экөөбүз телефондон сүйлөшүп эле, анан ошо Нуржамал эжени үйгө алып келмек, конок болуп келишмек болчу. Конок болуп келип отуруп сүйлөшүп, анан мен дагы ушу Самат чыга турган жакка барышым керек эле, конокко. Ошка жеткирип коеюн деп машинасына отургузуп, анан экөөбүз жолдо кетип баратып сүйлөшкөндө эле сразу эле бири-бирибизди тааныган адамдай эле сүйлөшүп кеттик да. Анан билбейм почему там самапал болгон жокпуз да. Мен да самапал болгон. болгон эле экөөбүз сүйлөшүп кеттик. Анан жөнөкөйлүгү аябай жакты. Жөнөкөйлүгү, андан кийинкиси чечкиндүүлүгү жакты да. Ушундай бир нерсени кааласа, мону кылам деди, тарс эле кылат, кылбайм десе жок деп кылбайт да. Мына көпкө ойлонбойт, тарс чечет, ошонусу жакты. Жөнөкөйлүк, анан чечкиндүүлүк. Ошол маалда Самат мырза Жылзайымдын кайсыл сапаттарын сразу байкап каласыз? Мисалы үчүн башында эле ар бир адамдын өзүнүн бир сапатындай арбап алат да. Мунун ошол биз сүйлөшкөндө ошо Нуржамал деп атпайбы? Нуржамал деген ал мени Бишкекке келгендеги эң биринчи дос кызым, экөөбүз мен да официант болуп иштейм. Ошондо дос болуп калып, ал консерваторияда музыкальный колледжде окуп, анан консерваторияны окуду. Ошо колледжде экөө чогуу окуп жүрдү. Ана бул Нуржамалдын жакын подружкасы экен да, ошо биринчи досу ушундай. Анан кийин ошо Нуржамалды алып келе көчүрүп бармакмын мен мунун үйүнө, чогуу жашырмак экөө. Анан ошону сүйлөшүп калсак эле келип үйгө келип тамак жеп кет дегендей мындай конок болуп кет десе таң калдым да. Ушунча кыз менен сүйлөшүп, эми көп эле кыздар менен сүйлөштүк да, эми жашпыз да. Тоок сүйүү бар, анан индик сүйүү бар дегендей. Ошентип сүйлөшүп жүргөндө таң калдым. Эмне ушунча биринчи жолу ушундай конокко чакырганыңызды встречать этип атам деп, анан барып эле барсак эле тамак кылып, оромо кылып, эмне кылып коеюн деди, оромо кылып деп койсом, оромо заттыр. Ошентип эле дароо эле жактырып, анан ошол мейман достугу жакты да. Мейман достугу мен аябай өзүм внимательный баламын. Кылган оокаттарды, тазалык, кийген кийим полный мага устраивать этишкет да, ошонун баарын байкап. Анан Оромон алып келип атканда ушундай карап баштаган экенсиз да. Тип карапчы, байкапчы. Демек ошондо экөөңүздөрдүн ортоңуздарда сүйүүнү оромо бекем деп айтып койсок болот да. Экөөбүз биринчи любовь с первого взгляда, симпатия болду. Анан кийин сүйлөшүп. Ал учурда бул эле башка бала менен сүйлөшүп, мунун телефонун мен текшербейм. Бирок экөөбүз бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Вообще карашыбыз телефондорубузду. Ошентип жүрүп анан кийин убага келгенде анан ошондо айттым, алайын мен сени. Ошо дароо эле макул деди. Ооба, араң турса. Негизинен ошол экөөңүздөрдү биринчи ошо Нуржамал эже тааныштырган экен, анан Нуржамал айында сиз да кызганган учурлар болдубу? Жок, андан кызганбайм да. Ал деген ал эркек кыз. Родной деп койсом, биздин семейный бир тууганыбыз да. Эме. Аны бир тууган эжемдей эле көрөм да. Мындай подружка деген ат, бирок эжемдей сыйлайм, эжемдей көрөм, ал да мени сиңдисиндей көрөт. Жакшы, ал эми ошол оромо деп атасыздар, алдыңкы мүнөттөрдө, жакын күндөрү оромо ачып ушундай баягы
эски күндөрдү эстейбиз деген ойдо барбы негизи эле? Оромого эле баргым келип атат окшойт. Ошол эле айтчы дебесиңби? Оромо кылып чакырат окшойсуздар деп. Оромон дайыма эле айтып келебиз. Барган журналистке айтсак эле баары эле кызыгышат. Ошо айтканда баягы азыркы учурда орозобузда анан ушундай эске келип атат да. Негизи эркек курсагы менен сүйөттенчүн да. Мен мурукку девушкам картошканы катуу куурчу. Муш курuyт. А бул андай куурай албайт да. Мен айтып берем, ошол девушкам менен куурай албайсың картошканы деп. А бул оромону вообще башкача жасайт да. Самый любимый тамам оромодан эркек деген негизи курсак менен сүйөт деген ошо да. Ошон үчүн сен дагы жубайды тандаганда тамак жасаганын байкап туруп, кайсы тамак жасаганын жакшы жасаганын байкашың керек да. Ал эми ошол баягы TikTok'ту атасыздар, анан TikTok боюнча азыркы учурда көпчүлүгү түз байланышка чыгып атат да, анан сиздер түз байланышка чыкпай атасыздар. Себеби эмнеде? Убакыт болбой атабы же? Убакыт болбой атат. Негизи жумуштан деле коюп эметсе чыкса болот экен, анан унутуп калабыз да. Унутуп эле жумуш менен эле алаксыз эле унутуп калам. Мен постоянно башында 1-2 жолу кирип отураттым, анан кийин азыр унутуп калдым. Алга деген убакыт керек да. Убакыт керек экен. Мен кечке сүйлөш керек экен. Убакыт жок бизде. Негизи эле ошол TikTok'то оң жана терс жактары бар да. Анан сиздер кандай кабыл аласыздар TikTok'то? Негизи любой нерсени адамдын деле эки бети болот да. Менден деле эки бети бар. Жакшы, мы все не идеальны. Биздин да кемчилигибиз бар. Кемчилик жагынан карагандарга кемчилик жагынан боло берет да. Жакшы жагынан карап, жакшы мисалы жакшы каналдарына подписка кылып, ислам каналдарына подписка кылып, жакшы жактарынан карап көрсө, жакшы жагы толтурат. Анан жаман жагына кирип алып эле TikTok болбойт, TikTok жаман. TikTok эмес, Instagram деле жаман, YouTube деле жаман. Google интернет кааласаң жаман нерсени көрөм десең, тарс толтура. Жаман нерсени издеш бул деген толтура кааласаң. Ошон үчүн любой жактан жакшы нерсени көрүп, любой адамдын жакшы жагын көрүп, ошо жакшы нерсени көрүп биз үйрөнүшүбүз керек да. Бизде жаман жакты мына баса белгилеп, жаман жакты көрүп, анан болбойт дегендей мындай дегенге машпыз да негизи. Кыргыз эли. Негизи адам заты ошондой да. Анан кийин ошол жакшы жагынан көрүп, жакшы жагынан жакшы сапаттарды алып, жакшы нерсени кылса, Жакшы. Жакшы. Ал эми алдыңкы мүнөттөрдө 2023-жылы кандай пландар бар чыгармачылыкта? Чыгармачылыкта эми жакшы бир сонун пландар бар. Баягы болор ишти айтпай турсак иш менен көргөзөлү. Балким болбой калып, уят болуп калбайбы дегендечи. Анан бирок жакшы ниеттер бар, жакшы эмелер менен кийин ошол бөлүшүп атканда балким эфирге чакырып калсам, мына ушул болчу деп айтып калабыз буюрса. Жакшы, ал эми ошол атайын бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү деп да койсок болот. Ал эми атайын сиздер келдиңиздер. Бул салонуңуз кут болсун, кардарлар үзүлбөсүн, жалпы айымдарды сулуулап. Алтынбы? Алтын. Күмүш болбойбу негизи? Болот. Келиңиз анда буну Бекерде сиз селом жутабыз деп койсоң. келиңиз анда сабатыңызда буну сиз кабыл алып коюңуз. Жалпы биздин көрсөтүүбүздүн алкагында дароо бул белек эмес, сиздерге тапшырма берилген. Алтын бриллиант тура, бүрүлүк тура. Келиңиз. Орусча, кыргызча, англисче. Кырда бериңиз дейт. Арасынан 3 тилдин бирөөсүн тандап алсаңыз да болот. Сиздики. Мен сизден өзбекче пародия болсун дейт. Өзбекчени келтирем, толчкалар карап турлар. Рамазан ойтуп келдик эшигиңизге. Кудайым көрсөт берсин бешигиңизге. Кучакта кул, карманда пул. Чыгара колуң, 1000 сом пул. 1000 сом пулдун багы бар, багыда канар. Ошо Рамазан айтып келип калды. Колчкалардын YouTube каналына жакшы болуулар, Рамазан мубарак болсун, жакшы жүрүлөр. Ийгиликтерди колойбуз. Келиңиз анда сизге. Орусча, кыргызча, англисче дейт. Кандай тилдерди алып кетейин? Мен негизи көп эле тил билем деп эле мактана бербейм деп. Баарында да. Эми ардап коем. Кыргызча эле ырдайт окшойм, Англисче ырдап койду. Жок. Англисче. Произношение как будто во рту горячая картошка болуш керек. Бактылуу болуп жашайлы, кармаган орозобуз кабыл болсун, ар бир үйдө ынтымак болсун. Кыргызча эле өзүбүздүн тилде эле ырдап берейин.
Бал болсун бачым татайын, башымды сага катайын. Махабатташып жүрөктүн эй, бактылуу болуп жашайлы. Махабатташып жүрөктүн эй, бактылуу болуп жашайлы. Сен менен өмүр бир өтсүн, сен мага сүйүмүрөксүн. Кай жерде жүрсөк бир соксун эй, согушу эки жүрөктүн. Кай жерде жүрсөк бир каксын эй, кагыш эки, согушу эки жүрөктүн. Кагыш эки, согушу эки жүрөктүн. Бактылуу болуп жаша. Баракелде, баракелде. Сонун чыгарма, албетте. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, үнүңүзгө береке дейли. Ал эми өмүр бою кол кармашып, жетелешип жүрө бериңиздер. Картайсаңыздар да TikTok тартып жүрө бериңиздер. Келиңиздер анда. Кишилер чыгып калса дагы. Бизге берилген убакыт соңуна келип атат. Жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандар менен эркин микрофон болсун. Биринчиден ошол жогоруда айтып кеткендей бардыгыбыздын кармаган орозобуз кабыл болсун. Ар бир айтылган дуа каалоо тилектерди жараткан Аллам кабыл кылсын. Сиздерге да терең ыраазычылык, бизди унутпай ушундай эки тип үй бүлө, эки жаш семьяны чакырып коелу деп эфирге чакырып койгоңарга сиздердин жамаатка да терең ыраазычылык. Дайыма көгүлтүр экрандан түшпөй, сонун передачаларды, сонун баягы көрөрмандар менен ошол шоу бизнесине, шоу чөйрөсүндө болобу кайсыл жакшы үлгүлүү, жакшы жагын көрсөткөн инсандарды чакырып, ушундай мосттор көпүрө түзүп, жакшы нерселерди, жакшы эфирлерди тартуулап жүрө бергиле. Сага да чыгармачылык ийгиликтерди. Чоң рахмат. Келиңиз Анас. Бардык жалпы Кыргызстанга тынччылык болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун, үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун, жалаң жакшылыктар боло берсин. Сиздерге чыгармачылык ийгилик. Бизди чакырганыңыздарга чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Өмүр бою ушинтип жетелешип, кош жылдыздай болуп жүрө бериңиздер. Ал эми кыздарыңыздардын да өмүрү узун болсун, кыздарыңыздардын кызматын, уулдарыңыздардын урматын көрүп жүрө бериңиздер. Балпайган байбиче, ак чачтуу, сары тиштүү болуп жүрө бериңиздер. Ал эми башыңыздар бир жаздыкта картайып жүрө берсин. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен сиздерге арналган бүгүнкү биздин Ниту шоу программасы соңуна келип жетти. Бүгүнкү сиздердин кызматыңыздардан мен Нурбай Ормоналиев болду. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.